Барыңыздарга салам, урматтуу консультация каналынын катышуучулары. Сиздер менен бул эфирден көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстанда ОРВИ, тумоо, грипп өтө кеңири тарап, канчалаган балдар инфекционный больницада, реанимацияда жатат, канчалаган ата-энелер балдарын жете эле албай ар жака алып барышып кыйналып. Кыскасын айтканда, азыркы жылдан жылга негизи эле ушул тумоо оорулары күчөгөндөн күчөп эле оор өткөндөн оор өтүп атат да. Байкасаңыздар керек, себеби дегенде былтыр оор өткөн негизи, бирок быйыл ага караганда дагы да оорураак өтүп атат. Ошол себептүү бүгүнкү эфирде сиздер менен мына ушул темаларда сөз кылып, мен сиздерге далилденген медицинанын негизинде так, туура, кыска, нуска, жөнөкөй форматта жооп бергенге аракет жасайм, урматтуу катталуучулар. Анда эмесе кеттик, Гүлшана Кубанычбекова деген катталуучу сурап атат. Кызым 3 күндөн бери температура болуп шалдырап эле уктап жатат дейт. Келиңиздер, эми температура маселесин сүйлөшөлү. Негизи температура бул балдардагы кездешкен нормалдуу түрдөгү көрүнүш. Балдардын иммунитети иштегенде, организм иштегенде бала температура болуп, вирустарды, бактерияларды баардыгын жеңгенге аракет жасайт. Температурада мен дайыма айтып келем, эки нерсени көңүл бурушубуз керек. Балаңыз температура болгондо шалдырап, кыйналып жатып калып атабы, же балаңыз температура болсо өзүн жакшы эле сезип активдүү жүрөбү? Мынакей, бул жакта катталуучубуз жазып атат, уже 3 күндөн бери шалдырап жатып калды деп атат. Эми ушул жерде кызыңыздын канча температурасы канча болгондо шалдырап жатып калды деген суроо болот да. Мисалы, кээ бир балдар 37-38 эле шалдырап жатып калышы мүмкүн. Балким сиздин кызыңыздын азыр 39 болуп атышы мүмкүн. Эгерде 39тон жогору болуп, 3 күндөн бери шалдырап, ага кошумча түрдүү жөтөл, оор жөтөл ушундай болуп, күндөн күнгө абалы начарлап жаткан болсо, бул уже өтө олуттуу маселе болуп эсептелет. Мындай учурда үйдө кармабай, реал түрдө инфекционистке алып барып, текшертип, антибиотик керек болсо, антибиотика терапияны башташ керек. Антибиотика терапияны баштаганда да C-реактивный белокту, прокалцитонинди конкреттүү түрдө текшерип көрүп, жок дегенде хотя бы экспресс тест жүргүзүп, экспресс тест гриппке, анан кийин стрептококку. Ошо экспресс 2 тестти жүргүзүп туруп, ошонун негизинен анан кийин антибиотика терапия башталса, мына ошондо туура болот да. Анан эгерде кызыңызда андай деле 39 деле болгон жок, болгону суусуздануунун жетишсиздигинин айынан, же жөн эле уктап эс алып турганын айынан, күндөн күнгө абалы кечээкүгө караганда жакшыраак, суу ичип атса, жидкость ичип атса, бир нерселерди жеп аткан болсо, анда бул учурда үй шартында эле кызыңызга кан көрүп, үйдүн абаны ынымдуу кылып, температурасын 23 градустан ашырбай үйдүн, бул эң негизги базовый нерселер да. Себеби азыр үйдө баягы отоплениялар да иштеп, печка аркы беркилер дагы болуп, үйдө сухой воздух болуп, ошонун айынан да көп балдар кыйналып калып атат азырчы. Ошондуктан үйгө сөзсүз түрдө увлажнитель орнотуп, гигрометр менен өлчөп, увлажнительди дагы орноткондо влажность 50%тен ашырбашыңыздар керек. Кээ бирлер бар, увлажнительди орнотуп койдум, кыйратып койдум деп туруп коюп коет, а влажность болсо уже 70% болуп кетет. Бул дагы жакшы эмес, урматтуу катталуучу. Ошондуктан ушул кеңештерди аткарсаңыз жетиштүү болуп эсептелет. Эгерде менин консультациямдын негизинде, менин кеңештеримдин негизинде балдарыңыздарга, өзүңүздөргө кеңеш алууну кааласаңыздар, ушул WhatsApp номерге жазып консультация алсаңыздар болот. Консультацияга орун барбы, жокпу, ошол номер аркылуу тактасаңыздар болот. Орун болсо, сиздерди каттайт. Анан атайын ушул эфирге кошулгандарга барыңыздар белгилүү болгондой, мен промокод берем дегем сиздерге. Айрыкча ушул кийим эгерде 6 айлык көзөмөлгө каттала турган болсо, мынакей промокодду мен бул жака жазып кетейин. Ошол промокодду менеджерлерге жөнөтсөңүздөр, сиздерге атайын өзгөчө арзандатууларды кылып берет. Ошол промокоддун жардамы менен консультацияга бүткүл үй бүлөңүздүн, өзүңүзгө, бала чакаңызга эмне сонун арзандатуунун негизинде жеңилдиктер менен консультацияга жазылсаңыз болот. Мынакей мен бул жака жазып кеттим. Негизи терең изилдөө кылып, анализдерди текшерип, баардыгын көрүп, баардыгын өз эрежеси менен кылып, идеалдуу болуу үчүн албетте консультациядан өткөн эч нерсе жок. Барыңыздарга ийгилик жана ден соолук калып, мен доктор Турабеков.